Кенжебек Канатов 3 гектарга жакын жерине беде жана арпа сепкен. Жылда эгиндери бул убакта бой байлап калчу дейт. Бирок быйыл суунун көлөмү аз болгондуктан жакшы өнбөй турат. Кырдаалдан чыгуу үчүн каналдарга сууну которуштуруп кое берүү менен талалар кезеги менен суу ичүүдө. Бул суу бизге негизи Долондон келет, Долондон платинага келет, анан платинадан бизге бөлүп беришет. Түптүн бул четине көлгө чейин жетет суу. Быйыл суу жылдага караганда тартышыраак. Азыркы тапта биз беде менен арпаны сугарып атабыз. 900 сом төлөдүм. 3 күн сугарам. Бир сезондо 2 жолу сугарганга аракет кылабыз. Желательно 2 жолу, 3 жолу сугарса жакшы. Суга тартыш маалда сууну коромжусуз пайдалануу маанилүү болуп турат. Мындан улам ирригация тармагын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп келет. Алсак быйыл Түп райондук суу чарба башкармалыгына канал арыктарды оңдоп түзөө үчүн 19 миллион сом каралган. Жаз алды менен бул багытта иштер тыкыр жүргөн. Муну менен катар учурдун талабы болуп турган жамгырлатып сугаруу ыкмасын жайылтуу аракети да жүрүүдө. Түп районунда союз кезинде 18 000 гектар жер тамчылатып дождевальный агрегаттар менен сугарылчу. Бүгүнкү анын баары таланып толонуп кеткен убагында. Бүгүнкү күндө ошонун баары четинен восстановление болуп, насостук станциядан Михайловка жана Ысык көл айыл аймактарына суу жеткизүү абдан оор болуп атат. Жогору жакка кайрылып, ушул лимитти алып, 2 айыл өкмөтүнө сууну жеткизүүдө ушу насос менен кайрылалы деп турабыз. Түп району боюнча жалпы 51 883 гектар жер болсо, анын 21 500 гектары сугат айдоо жерлери. Түп каналынын аркы тарабынан баштап Тасма тоо Бөксө тоосунун кыркасында бул кайрак айдоо жерлери болот. Бул жер андай жатканда жесткая багара деп эсептелет. Жерге суу чыгарыш өтө көйгөйдү жаратат. Быйылкы жылы табигаттын шартына байланыштуу тоодон түшкөн, мөңгүдөн түшкөн сууларды тең бөлүштүрүү аракет иштерин толук кандуу жүргүзүп жатышат десем жаңылбайм. Түп өрөөнүнүн дыйкандары багбанчылык, жашылча жемиш менен катар дээрлик кылкандуу дан эгиндерине, тоют өсүмдүктөрүнө басым жасашат. Аны менен катар чыктуу тоют даярдоо, кант кызылчасын өстүрүү боюнча да аракет жасалууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.